Саламатсыздарбы? Менин атым Дарика Аманбаева. Биз видеолорубузду улантабыз жазганды. Анан бүгүн сиздер менен канткенде аял айымдар өздөрүнүн керектөөлөрүн, өздөрүнүн кызыкчылыктарын түшүнө алат деген темада видео жазганды туура таптык. Негизи бул деген көп аялдардын көйгөйү экен. Мындай сураштырып көрсөк, жана мен өзүмдүкү дагы көбүнчө кичинебизден дагы ошентип көнүп калат экенбиз. Өзүбүздүн кызыкчылыктарыбызды эң акыркы иретке койгонду. Биринчиден башкалардын кызыкчылыктары, аларга эмне жагат деп. Мисалы үчүн балалуу болгондо, үй бүлөлүү болгондо анда ошо балабыздын керектөөлөрү эң башкы болуп калат. Бул деген нормалдуу нерсе, табигый нерсе. А бирок эгерде энеси бактылуу болбосо, анда үй бүлө дагы бактылуу болбойт деген сөз бар го. Ошондой болуп, биз өзүбүздү эч убакта унутпашыбыз керек экен. Анан мисалы үчүн мен азыр 32ге чыктым. 32 жашымда азыр түшүнүп атам, мен көбүнчө өзүмдүн керектөөлөрүмдү түшүнбөйт экенмин. Ал кичинебизден эле башталат экен. Мисалы үчүн башында тамак анча жегибиз келбейт, 1 жашта, 2 жашта бизге жаккан нерселер бар, жакпаган нерселер бар. Бирок апабыз мисалы үчүн 4 баласы болсо, 4-өөбүзгө 4 түрдүү тамак жасабайт да. Ошол кээ биркилерди кыстап туруп, жебейм десе жейсин деп, жакпайт десе жагат деп туруп берет тамакты. Ошондой учурларда көбүнчө биз деген өзүбүзгө ишеним жоголо баштайт экен акырындан. Анан мындай нерсеге ынанып калат экенбиз да, апам жакшыраак билет, мага эмне керек, апам жакшыраак билет, мага эмне жагат, мен өзүм билбейм деп өзүбүзгө ишенбей баштайт экенбиз. Ошентип чоңойгондо мектеп бизге караганда жакшыраак билет, коом бизге караганда жакшыраак билет болуп баштайт. Мисалы үчүн коом билет, биз качан күйөөгө тийишибиз керек, канча балалуу болушубуз керек, же коом билет, биз өзүбүздү кантип алып жүрүшүбүз керек, каякта окушубуз керек, эмне менен алек болушубуз керек, эмне бизге жагышы керек, эмне бизге жакпашы керекти дагы коом билип коет экен да биздин ордубузга. Ошентип жүрүп, биз такыр эле өзүбүз менен байланышты жоготуп алышыбыз мүмкүн экен. Ал эмнеге алып келет? Өзүбүздөн алыстаганда бир маалда көбүңүздөр эле сезсеңиздер керек, жашоо кызыксыз болуп калат. Жашоону биз мындай сезе албай калабыз, бактылуулук жоголот экен. Ошондуктан кайрадан өзүбүзгө багыт алалы, өзүбүздү көздөй, байланышты көздөй. Эң башында мен жасаган техникалардан кичине бөлүшүп кетейин. Мен кантип өзүмдү түшүнгөнгө аракет кыламын. Бир нерсе жасап жатып, күндүзү кадимки эле жашообузда, мисалы үчүн эртең менен эртеменки тамак жасап жатып, бир нерсени оозуңузга алардын астында тамакты сурап көрүңүз өзүңүздөн. Токтоп, ойлонуп, көзүңүздү жумуп, мен ушуну каалап жатамбы же башка нерсени каалап жатамбы деп. Башында мындай болушу мүмкүн, башында биз эми түшүнбөйбүз да. Анткени көп жылдан бери өзүбүзгө өзүбүз ишенбей жүрүп, биринчи ирет сураганда эле дароо эле ал мисалы үчүн сиз билип калышыңыз бул мүмкүн эмес. Бирок ошентип күндө сурасаңыз, жакшылап машыксаңыз, бир маалда сиз түшүнө баштайт экенсиз. Бул мага жагат, а бул болсо мага жакпайт. Муну мен чын эле мисалы үчүн азыр ошону жегим келип атат, а муну мен жегим келбей эле. Бирок бүт баары жеген үчүн жеп атам деп, мисалы үчүн кийимден, ушундай жөнөкөй нерседен баштаса болот экен. Мисалы үчүн кийимден. Муну мен кийгим келип атабы же кийгим келбей жатабы? Мен кандай сезип жатам деп ойлонсок болот экен. Же кээде андай сөзсүз түрдө эле кийим же тамак болбосо, жөн эле кетип баратып, бир маалда токтоп эле көзүңүздү жумуп, анан сурасаңыз болот экен. Мен азыр эмнени каалап жатам? Кийин муну татаалдаштырса болот. Татаалыраак жашоодогу чечимдерди сурасак болот экен өзүбүздү. Ошондо биз ички дүйнөбүздөн жооп ала алат экенбиз да. Мисалы үчүн биз түшүнөт экенбиз, бул мага керек, бул мага кереги жок. Мындан ары кете берсе, мисалы үчүн сиз такыр эле өзүңүзгө көңүл бөлбөй, өзүңүздүн эмне жагарын, эмне жакпарын билбей кете берсеңиз, анда сиз өзүңүзгө керектүү чечимдерди да кабыл албайсыз, анткени өзүңүзгө ишене албайсыз. Өзүңүзгө ишенбесеңиз, анда туура эмес жашооңуздагы чечимдерди кабыл алып коюшуңуз мүмкүн экен. Ал болсо бактылуу эмес чечимдерге алып келет да. Мисалы үчүн үй бүлө курууда, эгерде сиз жаш кыз болсоңуз, өзүңүздү түшүнбөсөңүз, өзүңүзгө жаккан нерселерди түшүнбөсөңүз, анда ката чечимдерге келип калышы мүмкүн. Же жашоо, мисалы үчүн азыр дүйнө ушунчалык өнүккөн. Биз каерде иштейбиз, кайсыл өлкөдө жада калса жашагыбыз келет дегенди тандасак болот да. Бирок өзүнө ишенбеген адамдар андай нерсени тандай албайт экен. Мен өзүмдүн башыман ошону өткөзүп жатам.
Анан азыр үйрөнүп жатам. Канткенде мен өзүмдү жакшыраак түшүнө алам, өзүм менен байланышты түзө алам. Өзүм менен байланыш тереңдей баштаганда мен жашоону дагы такыр башкача көз караш менен карап калат экенмин. Карап калдым. Анан күндө эртең менен ойгонгондо мен өзүмдү жакшы сезип ойгоно баштадым мурункуга караганда. Сизге дагы ошондой бактылуулукту каалаймын. Андан сырткары жашооңуз күндө сизге аябай жакшы, жагымдуу болушун каалаймын.